Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыздар туугандар, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шоркызы тааныштырам. Баткенде 200 миң АКШ долларын опуз алууга шектелген облус башчынын кеңешчиси 2 айга камалды. Бул тууралуу Баткен облустук сотунун басма сөз катчысы Замирбек Ормонов билдирди. Баткен райондук сотунун тергөө судьясынын 25 ноябрь 2023 жылдагы токтом менен айыпталуучу МТнын бөгөт коюу чарасы 2 айлык мөөнөткө, токтоп айтканда 21 январь 2024 жылга чейин камакка алуу түрү тандалды. Лейликте чек арадан мыйзамсыз өткөн жаран кармалды. Милиция Лейлик районунда жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү учурунда чек арадан мыйзамсыз өткөн жаранды кармады. Облустук милициянын маалыматында кармалган жаран паспорттук режимден жүрүшүндө аныкталган. Ал чет өлкөнүн жараны болуп, Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн. Бул факт райондук милициянын маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөө иштери уланып жатат. Баткен районунун Самаркандек айылында спорт зал пайдаланууга берилүү алдында турат. Спорт залдын курулуш иштери 95%га аяктады. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда спорт залга жалпысынан мамлекеттик казынадан 6 миллион сом бөлүнгөн. Аталган имарат жакынкы күндөрү пайдаланууга берилет. Баткендин чек арага чектеш аймактарында жашаган аялдар акысыз медициналык кароодон өттү. Мындай маалыматты бүгүн 27 ноябрда Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Ага ылайык аталган медициналык кароо министрлик менен бирге Улуу Британиянын өкмөтүнүн жана Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы калк жайгаштыруу фондунун каржылык колдоосу астында баткендик аялдарды жана кыздарды комплекстүү колдоо долбоорунун алкагында өткөн. Анда Баткен облусунун Актатыр, Бозадыр, Көкташ жана Актурпак айылдарынын, ошондой эле Лейлик районунун Интернационал, Кулунду, Катыраң жана Ак Суу айылдарындагы кыз-келиндер кароодон өтүшкөн. Жыйырма 7 ноябрга алынган жаңылыктар менен мен Нурпейила Шоркызы тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.